70тен ашуун балбан адамдар, миңдеген көрүүчүлөр адреналин жана жеңишке өңсө. Кыргызстанда биринчи жолу физикалык жагынан эң мыкты даярдалган адам намына көрүнүктүү мелдеш өтмөкчү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянсак, адамдын ден соолугунун чың болушуна медицина эмес, ириде анын сергек жана өрнөктүү өмүр сүрүүсү чоң ролду ойнойт. Ошондуктан калкыбызга сергек жашоо камсыз кылуу үчүн массалык түрдө спорт менен машыгууга чакырмакчыбыз. Жыл сайын спорттун жаңы түрлөрү чыкпаса да, спорттун жаңы агымы менен тизме толукталып турат. Универсалдуу машыгууну камтыган агым коомго кроссфит деген ат менен таанылган. Кроссфит денени чыңдоо үчүн универсалдуу машыгуулардын топтому. Анда бир нече спорттун жыйындысы десе болот. Оор атлетика, жеңил атлетика, гимнастика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, фитнес сыяктуу бир топ машыгуунун усулдары чогултулган. Кыргызстанда бүгүнкү чейин мындай болгон эмес. Кроссфит деп коет. Бул деген бүт дүйнөдөгү болгон машыгуулардын бир жерге келип чогулуп көрсөтүлгөнү да, мындайча таймашта мындайча айтканда. Бүгүнкү таймаштын ээси, утуучусу Кыргызстандагы эң күчтүү эркеги, эң күчтүү айымы деп аталат. Жана биринчи жолу биздин өлкөбүздө физикалык жагынан эң мыкты даярдалган адам намына көрүнүктүү мелдеш болуп өттү. Мелдеш 5 даражасында болуп өттү. Булар сүйүүчү айымдар, профессионал айымдар, сүйүүчү мырзалар, профессионал мырзалар, мен элит, women элит жана командалык болуп. Бул деген биринчи биздин проект, мен өзүмдүн проектим. Общий бардык призовой фонд 200 000 сом, только приз жагына эле. Башкы байге эмне экенин айтпай эле коеюн, мындай жалпы баасын айтайын, 25 000 сомдун тегереги болот биринчи орун. Эң негизгиси биринчи орунду ээлеген адам баш байгеге ээ болду. Бул спорт түрү менен машыккан адамдын физикалык сапаты жогорулап, жүрөктүн иштешин жакшыртып, кан тамыр жана дем алуу системасына оң пайдасын тийгизет. Ошондой эле организмдин ар кайсы чөйрөдөгү басымга, оорчулукка туруштук берүүсү мыкты калыптанат. Кроссфит адистеринин айтымында аталган спорттун машыгуучулары жөн гана катышуучулар эмес, анын күйөрманы болуп каларын белгилешет. Спорт бул сенин жүрөгүңдүн согушу, сенин демиң жана жашоо ритмиң. Анда эмесе спортту сүйүп, аны менен машыгыңыздар.